Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынын центринен сатыла турган жаңы бышкан кирпичтен салынган сатылуучу 4 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө сонун салынган үй туугандар, 4 бөлмөлүү. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Башбулакка киргениңиздерде туугандар, мына центринде теке бар туугандар. Анын жанында болсо Башбулак деп жазылып турат. Ушул жазуунун текенин жанындагы асфальт көчөгө кирип 400 метр аралап жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. 400 метр гана жүрөсүздөр. 200 метр асфальт, калган 200 метри шагыл жол туугандар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө алай тарапка карап бет аласыздар. Ушул сатылуучу үйдөн баштап чоң трассага чейин ашып кетсе 400 метр чыгат деп ээси мага түшүндүрүп берди. 400 метрден туугандар жарым жолу 200 метр асфальт жол экен, калган 200 метр болсо шагыл жол туугандар. Ашып кетсе 400 метр чыгат. Түз жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн оң тарабында боюнда жаңы салынган ушул үй сатылат туугандар. Өтө жакшы качествода, өтө жакшы проектте салынган жаңы үйлөрдүн бири. Көп эле жумуштары бүткөрүлгөн. Келесиздер, отделкаларын эле кылып кирип жашай бересиздер туугандар. Анан бул жер Башбулактын центри, мындай аяк тарабы болуп калат. Көрүп атасыздар, бул жакта үйлөрдүн саны өтө көп. Чоң трассага ашып кетсе 400 метр туугандар. Бул жагында дагы үйлөр бар. Көрүп атасыздарбы? Бул жакка мындай аралап барсаңыздар үйлөр көп. До конца чектер берилген. Андыктан эч камсынбай ала бериңиздер. Бул сатылуучу үй мына центр эле жерде жайгашкан туугандар. 400 метр жүрүп барсаңыздар Башбулактын центри, мектеп, бала бакча, айыл өкмөт, заправка, эмне керек болсо бардыгы ошол центрде бар туугандар. Шаарга ашып кетсе 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү өтө жакшы качествода салынган үй, жаңы үй туугандар. Келесиздер, биринчи ээси болуп Кудай буйруса жашай бересиздер. Сатыла турган жер үйдүн жери 6 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Жери деле тегиз, казыктары кагылып, чек-аралары такталган, 6 соток. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде свет бар, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, көбүңүздөр билесиздер, мындай суу жок дей беришет Башбулакта. Бирок бул жерде ээси жерди 40 метр казып, артезиан аталышындагы таза сууну чыгарып койгон. Азыркы учурда розеткага сайып койгон. Нар жакта шлангыдан жакшы напордо суу чыгып атат. Азыр көргөзүп берем. Мындай жатканда таза суу бар, свет бар туугандар. Мына караңыздар. Мына ушундай. Мен турган жер бул көчө, көрүп атасыздар, ушул көчөнүн эле боюнда жайгашкан. Мына ушул ак турат го, ушул жерден баштап ажатканага чейин узуну чек арасы. Ушул эле актан баштап мына жерде таштар үйүлүп турат го, ошонун артында казык бар экен, казык кагылган. Чек арасы ошол туугандар. 6 соток. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 10 10 70, 4 бөлмөдөн турган үй туугандар. Азыр кирип көргөзүп берейин. Мына эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган. Айнек терезелер орнотулган. Тепкичтер деле даяр экен туугандар. Бирок эшикти ачып үйдүн ичине киресиздер. Мына киргениңиздерде чоң коридору, кысылбай калган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Мына асты мындай наливной пол деп коебу. Наливной пол болгон, тегизделип. Үйдүн ичи кумшубак, электромонтаждары бүткөрүлгөн, черный потолок болгон туугандар. Анан мына автоматтар дагы орнотулган. Бул биринчи бөлмөсү, детский. Мына электромонтаждар бүткөрүлгөн, жакшы черный потолок болгон. Сонун экен. Бул жагы болсо санузеле, форточкалары бар. Мына канализациялар деле уланган, трубалары чыгарылган. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Караңыздар, наливной пол болгон, үй кумшубак, электромонтаждар бүткөн, черный потолок болгон. Айнек терезелер деле орнотулган экен. Үйүбүз деле күнгөй тарапта жайгашкан. Эң негизгиси жаңы үй туугандар. Каалагандай ремонт кылып, кирип жашайсыздар. Эми эски үй алгандан көрө жаңы үй алып, биринчи хозяйны болгон жакшы, өзүңүздөр билесиздер. Бул жагы болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү туугандар. Караңыздар, кеңири. Мына айнек терезелер бүт бардыгында бар.
Анан мына домдун арты болуп калат. Бул жер болсо туугандар печканын орду экен. Кийин ушул жерге печка орнотуп алсаңыздар болот. От жагып тамагыңыздарды кыласыздар. Бул жагы болсо 4-чү бөлмөсү, тактап айтканда кухня туугандар. Караңыздар. Сонун. Сасна жыгачтар менен жабылган, черный потолок болгон деп ээси мага түшүндүрүп берди. Так, документтери деле так, кызыл китеби бар, жакшы бардыгы, сонун. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит, заправка эмне керек болсо Баш булактын центринде бар. Ашып кетсе 400 метр чоң трассага Баш булактын центрине маршруттук каттамы деле бар. Шаардын буш-буштарына кийин каттап турсаңыздар болот. Борон решикти орнотуп койгон. Мына туугандар, караңыздар. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган. Анан туугандар Баш булак деп бекеринен айтылбайт. Бул жерде ээсе жерде 40 метр казып, себеби бул жердин ылдый тарабында скважина бар да, таза суу. Кассаңыздар эле мына ушундай таза суу чыгып турат. Караңыздар. Резетка сайып койгон 24/7 таза суу чыгат. Границаларын түшүндүңүздөр менимче, мына үйдүн артында деле место калтырылган. Бул жак границасы болсо мына кошунанын ажатканасынын бери жагы болуп калат. 6 соток. Мына жактан дагы зерикпей көргөзүп коеюн. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып дагы кийин келип ээси менен сүйлөшүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына өйдө тараптан караганда мындай кичинекей болуп калат экен үйчү. Бирок мына жактан караганда чоң болуп турат. Карасаңыздар, өтө сонун. Жаңы үй. Так, мына бул жакта деле үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Саны көп, үй толуп кеткен. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо сом менен эле айтам деп ээси айтты. 3.650.000 сом туугандар. Анан ала турган реальный адам болсо дагы кеми болот деп атат. Ээсине чаласыздар, келесиздер, маалымат аласыздар, содулашасыздар, түшүрүп берет экен. Баарыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар туугандар, сонун экен.